Саламатсыздар, урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар. Буга чейин мен Акылбек Жапаровдун 6 айлык отчет берип аткандагы маалыматына бир токтодум эле. Анда 1,5 миллиард сомго 20 000 тонна битум алдык деди эле. Эгер аны бөлө турган болсок, 1 килограммы 75 сомго барабар болуп атат. Ошол учурдан азыркы учурга чейин базарда андай баа болгон эмес. Болгону 30-35, эң көбү дегенде 45 сомго чейин чыкты десек туура болот да. Ошол бааны кайдан алдыңар эле деп суроо койгонубузда транспорт министрлиги расмий жооп берди. Ал жоопто баасы болжолду 64 сом 50 тыйындан болуп атат. Биз аны ТО Казак битумдан алдык. НДС менен кошулганда ошондой баа чыгып атат. Тендер биринчи, экинчи жолу тендерибиз болбой калып, анан түз контракт түздүк элек. Ал контрактты дагы министрлер кабинетинин 110-R деген тескемесине ылайык деп маалымат беришти эле. Андан соң биз атайын юстиция министрлигинин сайтынан документтерди карап көрөлү деп караштырсак, тилекке каршы 109-R документи бар, 110 жок, 111 бар, аттап кетишкен да. Атайын жашырышкан деп түшүндүм мен муну. Анткени ошол жерде документте көп кызык жагдайлар айтылмак. Бирок биз жөн отурбастан ал документтердин баардыгын издештирдик, таптык. Эми ал документке сиздердин көңүлүңүздөрдү бура турган болсом, эмне себептен бул тескемени расмий Минюсттун сайтына токтомго чыгарган жок? Эмнеге мынча жашырышат? Бул маалымат мага таң калыштуу болду. Андан кийинки ошол тескемеде карасаңыздар, 664-666 доллардан 1 тоннасын алдык деп жатышат. Эгерде 18 мартка карата расмий курсту карай турган болсок, жана аны эгерде бөлө турган болсок, бул дагы бир 65 сомго барабар болуп атат. 65 сом, НДСи жок. Ошондо бул расчетторду ким чыгарды? Бул сунушту ким берди деп биз иликтеп азыркы учурда сурамжылап атсак, болжолду транспорт министри Осоев мырза жана ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун чечими деген тыянакка келип такалып атабыз. Дагы бир жагдайга эгерде урматтуу кыргызстандыктар сиздердин көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, биздин Кыргызстандын статистикалык маалымат Статкомдун ошо маалыматтарына таяна турган болсок, акыркы январь айынан баштап майга чейинки келген битумдарды салыштыра турган болсок, жалпысынан 7982 тонна битум келиптир, 260 миллион 248 миң сомго. Эгерде орточо ошол келген битумду, тонналык битумду бөлө турган болсок, анда 1 килограммы болжолду 32 сом 60 тыйынга барабар болуп атат. Мына бул январдан май айына чейин келген Статкомдун маалыматына ылайык. Биздин алган битум 65 сом деп атышат. Айырма 30 сом. Эгерде 20 000 тоннага бөлө турган болсок, дагы 600 миллион сом азыркы учурда суроо жаратып аткан жагдай. Урматтуу достор, эми Садыр Нуркожоевичке дагы бир ирет кайрылабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мынакей, сиздердин ишенип жүргөн кадрлардын жүргүзгөн саясаты, түздөн түз сатып алууларда канчалык бюджетке чыгашы болуп атат. Сиз ар бир жаран чыгымды көзөмөлдөөгө чакырып жатасыз. Мамлекет дагы чыгымдарды көзөмөлдөп чыгашаларга жол бербеши керек. Муну тыкыр иликтеп Акылбек Жапаровго жана транспорт министри Осоев мырзага чара көрүңүздөр. Антпесек биз өнүгүү тууралуу кеп козгошубуз керек. 600 миллион сом кайда? Кимдин чөнтөгүндө калып калды? Бул келишимдерди тез арада иликтеп тыянак чыгарасыздар деп ишенем.